кичинекей Ажиев Даниэлдин апасы болом. Мен сиздердин астыңыздарга келип, баламдын кетирген катасы кемчилдиги үчүн кечирим сурап, астыңыздарга келип отурамын. Сооронбай Шарипович, 7 областка 7 миллиондук товарлар, фураларда турат. Баламды кече күнү УБСке кармап кетишти. Только ошону чыгарып бериңиз, көптөн көп мен сиздерден суранамын. Бул деген элдер күтүп атат, эки жактан элдер чалып атышат. Баламдын туура эмес кылгандыгы үчүн биз балам дагы кечирим сурап атат, бирок ал кечирим жери көрүнбөй атат да, кечирим сурап атат. Мен дагы баламдын атынан башымды ийип, кыргыз элинден ажообуз Сооронбай Шарипович, мен сиздин астыңызда келип отурамын, кечирим сурап. Баламды кечирип коюңуз, бул деген кичинекей бала, бул деген кызугандык кылып, башка өзүнүн бир бийликтеги чоң бийик адамдардын бийлигишүүсү менен, ошолорго таарынычы менен дагы көп нерсеге эмоцияга алдырып койду. Аны кыргыз элим өзү да көп тастыктап турат. Мен көптөн көп кечирим сураймын сиздерден. Кыргыз элим, бул бала Кыргызстан, керек болсо энеси мен Кыргызстан үчүн жанымды бергенге даярмын. Биз кыргыз болуп көрөлгөнбүз. Биз кыргыз болуп өтөбүз бул дүйнөдөн. Сооронбай Шарипович, мен сизден көптөн көп суранамын. 7 областка кеткен фуралар, кете тургандар, ал жакта продуктылар эч качан эме кылбай кетпей ушу эмелерде турат ушу. Ошону баламды чыгарып, Ажиев Даниэлди ЭБСтен чыгарып берсеңиз, ошол өзүнүн 7 областка кете турган, ушундан жаманаттуу болуп аткан 7 миллионду жардам берем деп жаманаттуу болуп аткан Ажиев Даниэлди чыгарып берсеңиздер, 7 областка жерине жетсин. Элим күтүп атат. Наны жок балдар бар, наны жок энелер бар, апалары тыштап кеткен балдар бар. Баланы карабай, кирдин суусун ичирген кичинекей балдарга ушундайлар бар. Кыргызстан жүрөгүз канап турганда, мен дагы даярмын. Эмне кылсаңар дагы мен сиздерге даярмын. Астыңыздарга башымды ийип, кечирим сурап отурам мен. Ажообуз Сооронбай Шарипович, мен сизден көптөн көп суранамын. Сиз ушуну калыс карап чечип бериңиз. Кыргыз элим, бул дагы жакшылыкта болот артысы. Ассаламу алейкум, достор, амансыздарбы? Алла Тааланын саламы, жакшылыгы жалпыңыздарга болсун. Аламды каптаган апат Алла Тааладан алыс кетсин буйрса. Коронавирустан улам мүмкүнчүлүгү жеткен инсандар барып, бейишти көздөгөн беришин жоомарт байкелер үчүн бардыгы жардам берип, бийлик өзү баш болуп, калгандары каш болуп, карапайым калкка жардам берип турган учурда, ошондой болуп турган жерге өзүбүз жетпесек да, ушул эфир аркылуу ырдап берген сөзүбүз жетсин, кулактан кирип аз да болсо жан дүйнөсүнө азык болсун, угармандарды улуу журттун алдында күтүп турган улуу иштерге себепчи болсун деп сөздүн аксын берейин деп мен да сөздөрүмдү тизмектеп жазып терип, коронавирустан улам болуп жаткан Кыргызстанга кайрылуу жазып ырдагым келди. Sabır tübü saraltın, sabırдың elgen anda bir salam dep ırım jaralsın. Birimdigi Kırgızstın buyursa bütalamga taralsın. Kayrılam Kırgız kalkıma, ulu geçü jalpına, koronavirus kaptadı. Karasam aldın artıma, davasın tapmay kıynadım, dart koşuldu dartıma, başı yu gerek mındayda, hana sol biliktin koygun şartına. Çıkıştan çıkkan buluru, batışka kadam atladı, bat ele gündün içinde büttüğün önü kaptadı.
Адамзаттың қылғаның Аллаға демек жақпады. Қайрылы өкмөт халқымды карантин менен сақтады. Үшкүрініп келерің үйді тұр десе көнбөйсің. Bir бөлмөгөң олтырып, балдарға көңіл бөлбөйсің. Тарбия бербей азырда, телефон менен түрлөйсің. Үйіме барсам екен деп, 2 күнің ұйқы жоқ, қачан үйге жетем деп. Иштеп жатқан доктурду, милицияны неге көрбөйсүң? Дарыгерлер дарттанып, кече күндүз иштеди. Милициялар уйку жогалар тамак делең ичпеди. Өз милдетин аткарып, келечекти тиктеди. Айткандарын алардын акыл менен кылалы. Докторларга рахмат деп дуа кылып туралы. Кудайга шүгүр дегиле, карантинге каттадык. Кан төгүлүп согушуу окоптордо жатпадык. Өзүбүздү сактасак, демек өлкөнү кошо сактады. Биргестен үйдөң олтурбай, ресторан, кафе көп жүрдүк. Катыган нанды ыргытып, кимжейтеле деп жүрдүк. Түндөсү тойго көп каттап, нафсини жаман көптүрдүк. Кыйшаңдап бийлеп башкага, шайтанга беттин өттүрдүк. 5 түрдүү тамак жейилбей, тойдон соң барын чогултуп, таштандыга төктүрдүк. Балдарга мээрим бере албай, көңүлүн канча чөктүрдүк. Дарыгерди тоготпой, жамандап элге сөктүрдүк. Милицияны тоготпос, маңкурт балдар өстүрдүк. Бийликке де буттосуп бастырбадык, тородук. Пикетке чуркап заматтан элдин мүлкүн тонодук. Бул кестең үйдөн чыкпадык. Башы ип берген буйрукка бөтөндүн кебин укпадык. Балдарың барын кучактап, башынан сылап уктадык. Күндүзү китеп кармадык, окулган убак арнадык. Барыбыз үйгө камалып, базар чарга барбадык. Урушса балдар токтотуп, тарбияга шайландык. WhatsApp'tan алып тапшырма, балдарга сабак аткартып, мугалимге айландык. Суроо берсе түшүнбөй, кээде тилибизден байландык. Мына шүнтип отуруп, мугалимдин кадырын кадыресе байкадык. 5 балаң башкара албай, кээде башты жаман чайпадык. Мындан соң да балдарга мектебине барганда, мугалимди тыңда деп, бир сөзүн 2 кылба деп, ана сол кулакка куюп айтадык. Таяктын 2 жагы бар, интернеттен итке окшоп бузукулар дагы бар. Камалып үйгө киришип, каалаганын билишип, бузукулук маалымат барагынан илишип, чыгарышкан абдан көп, жан дүйнөнү жалганга сугарышкан андан көп, таштандысын ортого төгүп жаткан андан көп, бирин ашатып сөгүп жаткан андан көп, ана тоонун алтыга бөлүп жаткан андан көп, балдарга бербей тарбия, бутун асып сериал көрүп жаткан андан көп. Адам пейлиң ушинтип токчулукта билинет, андан ашып айрыкча жокчулукта билинет. Чет өлкөдө мындайда бир киши калышты. Мекеним элим жеримде бийик тутту намысты. Түндүк менен түштүккө бөлүнбөдү башкалар. Теңиричи баптист динчил деп көрүнбөдү башкалар. Сен ап келдиң оору деп сен менен менге барган жок. Догурунуп жиндиси дүрбөлөңдү салган жок. Эмполоруң эркелеп элдекиге бөлгөн жок. Эл жашатып сөккөндү эч ким деле көргөн жок. Кудай берген кишиге Кудай урган сүйлөнөт. Ушундай жаман нерсени бул күнү жаштарың бизден үйрөнөт. Биргесте барпың атабыз, эскерип аны жатабыз. Өзүрүндө кеп айткан, угасыңарбы мен айткан. Кабар алсам аламдан, кабар алсам замандан. Эң адам чыкпай тайбандан, бирок айбан чыгат адамдан. Дал ушундай кеп айткан. Дал ошонун сыңарың анда кеби мугалы. Чымындай болгон адамдар арбып кетип баратат. Чымындын жалгыз көздөрүн көңүриң жаралар гана каратат.
таза жерге көмбөй тал, жараны тырмап канатат, адамдын болот чымыны, адилет ишти көрбөгөн, көңдү тытып жанында гүлгө көңүл бөлбөгөн, адамдын болот түлкүсү, арамды басып түнкүсү, акыл айткан адамдын үстүнөн келет күлкүсү, адамдын болот жыланы, арамза болот планы, дос болуп кирип койнуңа, ороло канат мойнуңа, адамдын болот эшеги, балчыкка тыйып этеги, жадынан албайт байыса, жардамыңды кечеги, адамзаттың ырдасам, акындын тили жетели, сүрөттөдүм ушунча, сөз билгенге жетеби, жыйынтыкта узатпайм, сөзүмдүн болсун этеги. Адам болып келген соң адам бойдон қалалы, мекенім десең үйдө бол, мекенді сақтап алалы. Мекенден алыс кеткендер, сапар тартып талалап, алысқы жұртқа жеткендер, алатоғы қайталбай, қайғырып азап чеккендер, бийликти бөөдө тилдебей барына сабыр кылалы. Bir Алла бизди колдосун, биригип бирге туралы. Коронавирус, хантавирус, экөө бирдей тең жаман, экөөнүн ашып айрыкча, ана шол паника вирус эң жаман. Паникага алдырбай, парасат менен туралы, ишиң жок азыр үйдөсүн, илимге көңүл буралы. Мекенди сүйүң ыймандан, кел анда мекенге дуа кылалы. Орус татар дуңганым, өзбек казак тажик деп аралашып турганым, Кыргызстан менин жеримде каранашып турганым, кайсы улут кандай болбосун, Кыргызстандың ойлосун, улуттун баары туу тутуп, ынтымакты колдосун, достошуп бирге балдарың ырыстуу жерден ойносун. Ооругандар айыксын коронавирус дартынан, кадыр бар келсин Кыргызга, мына шул карантиндин артынан.